Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар аланы берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер билимдүү кыз, билимдүү улут деген аталышта маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто лингвист жана ошондой эле инфопродюсер айымыбыз Мээримай Осмоналиева жана ошондой эле маркетолог, сатуу боюнча тренер айымыбыз Айсулуу Сатыбалдиева. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Валейкум ассалам. Рахмат. Бүгүн буюрса сиздер менен билимдүү кыз, билимдүү улут деген темада атайын маек кылабыз. Анда алгачкы эле сурообуз ушул менен эле ушул теманын өзүнө аталгандай эле улансын. Эмне үчүн билимдүү кыз, билимдүү улут деп эсептейсиздер? Ассаламу алейкум. Сурооңузга рахмат. Билимдүү кыз бул билимдүү аял, билимдүү эне, билимдүү улут. Биз кыздар билимдүү болсок, буюрса биздин балдарыбыз дагы билимдүү болот. Ошол балдар биздин келечекти курат. Ушул лозунг менен, ушул бир девизибиз менен жакшы иш-чараларды, жакшы бир кандайдыр бир сабактарды баштап жаткан учурларыбыз. Биз 5 жылдан бери ушул девизибиз менен иштеп келе жатабыз. Ушул билимдүү кыз, билимдүү улут деген маселе же болбосо ошол билимдүү кыз, билимдүү улут, бул билимдүү аял, билимдүү эне деген биздин максатыбыз, өлкөбүздүн бирден бир приоритети болсун деген максатта ушундай аталышта койгонбуз. Машалла, жакшы. Айсулуу айым, сиз да толуктап кетсеңиз. Ооба, негизи эле аял канчалык билимге, илимге умтулса, ошондой эле күйөөсү, үй бүлөсү, ошондой эле жакындары баардыгы ошол нерсеге да умтулат да. Балдары дагы аз бала тарбиялоодо да көп айтып атышпайбы? Биринчи балаңды тарбиялаа, өзүңдү тарбияла депчи. Именно ушул жаш кезден өздөрүн тарбиялап башташса, азыр көп фитна заман болуп атпайбы? Көп азгырыктар болуп атат. Именно ошого туура багыт берип кетсек, кыздарга туура жагынан илим алып кетишсе, көптөгөн устазалардын тажрыйбалары бар, көптөгөн устазалар мындай билимин тараткысы келет. Ошолорго биз өзүбүздүн салымыбызды илим алганбыз да, маркетинг жагынан илим алганбыз, ошол кантип азыркы технологияны кантип колдонсо болот, ошол нерселерге биз кол кылып узартып бири-бирин байлансакпы деген мындай бир максат да. Жакшы, жакшы. Өтө сонун. Мисалы, билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Канчалык татаал, бирок ошого карабастан билимдин орду ушунчалык коомчулукта өтө чоң экендигин дагы бир жолу дали катары айтып өттүңүздөр. Анан бүгүнкү күндө кыз баланын билим алуусу канчалык деңгээлде маанилүү? Мен ушул суроону башка илим жаатында эфирлер болгондо сурап келем, бирок ар бир адамдын жеке өзүнүн ою бар да. Ошон үчүн сиздерге дагы ушул суроону бергим келип атат. Негизи билимдүү кыз менен билимсиз кыздын айырмачылыгы эмнеде? Коомдогу орду, ролу, таасири боюнча дагы айтып өтсөңүздөр. Бизде динибизде дагы айтат, илим талап кылуу ар бир мусулман эркекке жана аялга парыз деп. Башында айтып кеткендей эле, билимдүү кыз, то есть биз кыздар билимдүү болсок, буюрса биз үй бүлө курабыз, биз балалуу болобуз. Эркектердин орду эшикте, аялдардын орду үйдө болгондо, үйдө, негизи. Анан эң чоң ответственность дейбизби, жоопкерчилик бул аялдардын колунда. Ошол жоопкерчиликти сезип, ошол жоопкерчиликти эң мыкты деңгээлде аткаруу үчүн бул бизге билим керек болот. Билим бул мындай ишеним да, өзүңө болгон күчтүү ишеним. Билимиң кичине эле мындай алсыздап турса, же болбосо мен билимсиз менен билимдүүнүн кандай десем, экөөнүн бөлбөймүн, бирок мен билимдүүгө мындай басым жасап айтып кетейин. Билимдүү болсоң, бул өзүң аябай уверенно сезесиң да, өзүңдү аябай эркин сезесиң. Албетте текер болуп кетпеш керек, албетте мен деп кетпеш керек, бирок билим бул бизге берилген бир мындай чоң кандайдыр бир мындай уверенность да. Мисалы мен өзүм билим китеп окуган сайын, жаңы бир курстарга катышкан сайын, жаңы бир долбоорлорго катышкан сайын өзүмдү аябай жакшы сеземин да, өзүмдү аябай эркин сеземин, өзүмдү аябай бактылуу сеземин да. Анан китеп окубай калган учурлар болот, негизи эле билимге басым жасабай только жумуш менен алек болуп калган учурлар болот. Ошондо мындай өзүмдү уже сезип баштаймын да. Анан биз айымдар ар түрдүү чөйрөдө болобуз. Мисалы
мисалы балдарыбыздын чөйрөсүндө болобуз, үй бүлөбүздүн чөйрөсүндө болобуз, тууган уруктун чөйрөсүндө болобуз, ар түрдүү чөйрөлөрдө болобуз. Ошондо дагы өзүбүздүн жеке оюбузду билдирип, уверенно билдирип, ошол нерсеге өзүбүздүн бир салымыбызды кошуп, бир нерселерге же болбосо дагы бир мындай жөн эле балабыз менен, баланы тарбиялоо менен гана, же болбосо үй бүлө менен гана чектелбей, ошол өзүбүздөн жаңы өсүп келе аткан айымдарга болобу, кыздарга дагы бир насаатыбызды айтсак, мисалы өзүбүздө болбосо биз кайсыл чөйрөгө кошо алабыз, өзүбүздө болбосо биз эмнени айтып бере алабыз, өзүбүздө болбосо биз кайсыл жака чыгара алабыз. Мындай билимдүүгө дүйнө жарык деген бул эң сонун сөздөрдүн бири да. Ошол эң туура, машалла, Аллах ыраазы болсун. Айсыл айым. Ооба, чындыгында ошондой. Негизи билимдүү кыз деп басым жасаганыбыз кыздын 40 чачы уулу дейт кыргыздачы. Ошондой эле кыздар канчалык билимдүү болсо, ошончолук чөйрө дагы өсөт дейт. Негизи эле жаш өспүрүмдөрдү азыр тарбиялап турчу аял деген медресе дейт го. Ошол эле биз да негизичи ошон үчүн билим алалы, умтулалы, ошо билимге болгон сүйүүнү ойготсо, ушунчалык китеп окугандын сүйүүсүн, ошол эле аудиокнига азыркы учурда онлайн заманында бир жерге мындай шылтоо жок да, азыр илим албай коюугачы, просто было бы желание, ошол эле да. Ушунчалык мындай илим алууга суусаган кыздар көп, бирок кимден илим алуусун билбейт. Ошол нерселерди туура багытта алып кетүүдө и ушунчалык жаш кыздар илимдүү болсо, ата-энелери кандай мындай сыймыктанат, нежели илим албай ушу караңгычылык деп ар кандай убакытты жөн эле текке кетирип, анан кийин жооп берип калуунун ордуна илимге суусаса, ушундай эле азыр тем более мен айтып кеттим, онлайн заманда китеп окуй албайсыңбы же каражатың жок дегенге мындай баарында интернет бар да. Хотя бы аудиокнига угушса болот. Ошол эле биз Мериме айтып кетти, биздин лозунгубуз ошо кыргыз кыздар билимдүү болсо, илимдүү болсо, ушунчалык алдыга умтулса, себеби алар жаш муунду тарбиялайт, жаш муун ким? Биздин келечек. Биздин келечекти, биздин Кыргызстанды ушундай эле патриотторду, уулдарды азыр Баткен окуясынан кийин да көрдүк го, ушунчалык патриотторубуз бар. Ошолорду күчтөн күч кылып, Кыргызстаныбызды дүйнөгө таныткан, ошолордун баарын тарбиялаган бул энелер да. Эне канчалык өзү күчтүү болуп, өзүнө уверенный болуп турса, Мериме айтты го, ошондой уверенный болуп турса, ошондой энеден ушунчалык билимдүү балдар чыгат да. Сиздер деле жана айтып кеттик, эне деген медресе депчи, ошол мен деле азыр көп байкайм, өзүмдүн балдарыман дагычы, канчалык мен алдыга мындай умтулган сайын балам да мен да мындай кыла калсамбы деп выходтарды издей баштайт да. Негизи канчалык мен пассивный болсом, балдар да ошондой пассивный болот да. И ошол эле эмеден четкиргим келет да, что возможно менин случаимде кичине кечирээк башталып калды бул менин илимге умтулуумчу, бирок ошол нерсени ушу Мерим айдын илимине көп суктанчумун да. Ушунчалык жаш болсо дагы менден көп китеп окуган, менден эметкен деп мындай мен жаш мындай деп мындай маани бербей коюу эмес, бирок ушунчалык көп билим алганына тазим этчүмүн да. Кадимкидей мындай жанында отурганда вау деп жан дүйнөм азыктанчы да. Ошондой эле кыздар дагы ушундай болсо, ушундай болуп тарбияласа, үлгү алса, азыркы учурда көп эле кино, сериал, тикток, там дорама, дагы бир нерселер менен ызы чуу болуп алектенип жүрүшөт да. Бирок ошол кыздарды туура багытта тарбияласак, акырындан илим алып берсек, кичинеден кыздар оңосо да коомубуз да аябай оң болот да. Чындыгында ошондой болот. Машалла. Анан биздин кыздар деген аябай эмоциональный келебиз, биз өзүбүз аябай эмоционалдуу болобуз. Ошол эмоциябызды кайсыл жерде кантип башкарабыз, өзүбүздү кантип баланста алып жүрөбүз, ошондой эле ушул нерсеге да билимдин мындай таасири аябай чоң да. Иногда биз ошо кээде бизде ушундай учурлар болуп калат, аябай ыйлагың келет, кыйкыргың келет, өзүңдү көрсөтүп салгың келет, өзүңдөн бир аз ылдыйларга күрбүт этип салган учурлар болот. Бирок билимдүүнү ошол жерде көрсөң болот да. Бул кандай деңгээл, мисалы Елизавета королева бар эмеспи?
ошол китебинен окуп калганмын да, бир дагы жолу ошол королева болгон, ошол канча жыл королева болуп турду, ошончо башкарып, бир дагы жолу официанттарга болобу, өзүнүн ылдыйларга өйдө сүйлөгөн эмес экен да. Ботон тепселип кеткен учурлар болгон экен, түртүп кеткен учурлар болгон экен, бирок бир дагы өйдө карап, же болбосо жаман сөз айтып, же мындай кемсинткен учур болгон эмес экен да. Ушул жерден дагы билип койсо болот да. Биз айымдар билимдүү болсо кандай деңгээлде өзүбүздү алып жүрөбүз, өзүбүздү көрсөтөбүз. Ошондой эле билимдүү айым менен сүйлөшүп, бул бакыт да. Ал жерде эч кандай ушак болбойт, ал жерде эч качан канжыртуу жамандоо болбойт, ал жерде эч качан күйөөнү жамандоо жана башка болбойт. Башкача нерселерди сүйлөшөсүң, ошол билимдүү адам менен сүйлөшүп кеткенден кийин мындай опустошенная болуп калбайсың да. Кайра жашоого шыктануу болуп, мотивация алып, өзүнчө барып бирдеке жасап, бирдекени жаратайын деген мындай чувство менен кетесиң да. Ошол жерден дагы мындай билимдүү айымдардын айырмасын билсек карасак болот да. Машалла, Аллах разы болсун. Чындыгында эле билим бул өтө чоң бир нерсе, анын түбүнө жетүү мүмкүн эмес. Анан баса айта кетчү нерсе, биздин бул айымдарыбыз чындыгында өтө бир үлгүлүү айымдардын бири катары эсептесек деле болот. Азыркы тапта ушул офлайн, онлайн аркылуу деле чет жактан билим алып келатасыздар. Мисалы Айсулуу айым бул 4 баланын энеси. Бул да пример катары айтып атам. Анан Мээрим Осмоналиева дагы бизден жаш болгонуна карабастан ушунчалык билимге багыт жазып келатат. Анан ушул чет жактан азыркы тапта кайсыл же болбосо кайсыл окууларды окудуңуздар? Негизи эле чет жактан билим алуунун айырмачылыктары эмнеде? Онлайн аркылуу ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер. Чет жактан илим алгандын бирден бир себеби негизи эле чет өлкөлөр бизден бир нече жыл алдыда деп атпайбы? Ошол себептен дагы көбүнчө чет жактан илим алганга да аракет кылабыз. Андан кийин кыргыз элибизге келип билим берүүгө, бизде, например, чет жактагы сервис дегендер башкача деңгээлде да, ошол нерселерди да бери алып келсек деп, ушунчалык чет жактагы методологиялар дагы жакшы түзүлгөн, и диплом гос образца берилет. Мен өзүм жакында ушу жарым жылдык маркетолог окуусун бүттүм. Ошол жерден бизге именно российский образец менен эле Россиянын диплому берилди да. Как переквалификация болчу. Эми караңыз, онлайнда, если онлайн болбосо, мага мүмкүнчүлүк болмок эмес да, мен 4 бала менен каяка барам? Кичинекей 2 жашта болсо, аны көтөрүп алып Россияга барып окуп келе албайм да. А бизде ушу на контрактной основе можно обучиться и получить диплом да. Ошон үчүн мен жана айтып кеткендей эле, азыр мындай шылтоо айткандын заманы эмес да. Азыр талап кылсаң эле Аллах таалам эшиктерди ачып бере берет да. Чындыгында ошондой. Машалла, жакшы. Мээрим. Мен өзүм кесибим боюнча котормочумун. Анан бизде университетте араб устаздар, араб тили жана англис тилинен котормочу, негизги кесибим. Анан устаздар айтчу, ар бир китепти окуганда, ар бир мындай билимди алганда өзүнүн тилинен алсаңар, бул башкача чувство, башкача эмоция деп айтчу да. Анан китептерди да көбүнчө арабча окуп которуп, англисче окуп которуп, ошентип 1-2 курс, 3 курска чейин ушинтип убактым өткөн да. Андан кийин ошол кесибим боюнча 3 жыл иштегенден кийин котормочу болуп иштедим, араб тил, англис тилдеринен сабак берип иштедим. Андан кийин дагы алдыга жыгыш керек болуп калды, алдыга өсүш керек болуп калды. Анан биздин Кыргызстанга 2018-2017 жаңы эле SMM, маркетинг, инфобизнес деген темалар келип баштады. Ошондо мен ушул жана устаздардын айтканын жерге калтырбай, ушул билимдерди негизи кайсыл жактан алса болот? Кыргызстанда күчтүүлөрдү карайсың, мисалы маркетинг боюнча бир күчтүү эксперт бар. Ошол эксперттен билим алсаң болот, бирок ал өзү каяктан билим алды экен деген казуу башталды да мендечи. 6 айга чейин каздым, кайсыл жактан окусам болот экен, кимден окусам болот экен деп. Анан Кыргызстанда бизде бул нерсе жаңы келип жатканына байланыштуу мен профессионалдардан эле окуганды туура көрдүм. Биринчи Казакстандан алдым, андан кийин Москвадан алдым, ошол алдыңкы СНГдагы эксперттерден. Биздин окууларыбыз аябай кымбат, жөнөкөй окуулар эмес. 5000 сомдук окуулар болсо, 10 000 сомдук окуулар болсо чыдамакпыз. Бирок аябай кымбат окууларды окудук. Эмне дегенде, бунун да өзүнүн себеби бар. Ошол билимди өзүндөй берип, ошол
основатель деп коет го, ошол основательдердин окугубуз келди да. Анан албетте онлайн окудук. Менде кече жакында 2021-жылы гана ушундай бир мүмкүнчүлүк болду. Москвага барып, практика кылып окуп келиш, 6 ай окуп келдим. Бирок ага чейин биз ошол канча мектептерде окудук, Айсулчу экөөбүз баардыгын онлайн форматта окудук. Онлайн бул пандемиядан кийинки бизге мындай ага чейинки эле мүмкүнчүлүк болчу онлайн, бирок пандемиядан кийин бизге дагы бир мындай кол жеткис нерсе жаныбызда экенин көрсөткөн бир абал ситуация болуп калды да. Ошол онлайндын мүмкүнчүлүктөрүн айта берсек, мындай биз азыркы деңгээлибизге онлайн офлайн эмес, то есть бир жерге барып окуп же көрүп эмес, именно ошо дистанционно онлайн окуу менен жеттик деген мындай чечимди айта алабыз да. Машалла, жакшы. Эми ушул онлайн боюнча дагы токтолуп кетели. Анда онлайндын бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги бүгүнкү күндө актуалдуулугу боюнча токтолуп кетсеңиз, анан кийин бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абал кандай? Ушул боюнча дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып өтсөңүздөр. Азыркы учурда Кыргызстанда кичине көнүп эле калдык. Биз Айсулчу экөөбүз, мисалы мен өзүм бир 4 жылга жакын онлайндан иштеп, сабак берип, ошентип жүрдүм. Акыркы жылдар жумушумду мындай идеологиялык долбоорлорго жумшап баштадым да. Абал аябай жакшы эле, бизде баардыгы эле көнүп калышты. Региондордо, айылдарда баардыгына эле мүмкүнчүлүк бар. Бирок бир нерсени айтып кетчү, бул сапатка кичине басым жасап койсок эле биз бат эле өсөбүз. Кече жакында сентябрга, август айында таксиде кетип атам, анан кийин радиодо болуп атпайбы, Кыргызстанда бир 6-7 онлайн мектеп ачылып атат. Мына конуштар бар го, шаардын четиндеги конуштар, ошол жакта уже онлайн мектеп ачылды дегенде башкача чувство болуп кетти да. Значит, уже баардыгы түшүнүп калыптыр деп. Президентибиз деле башка жакка барганда кагаз ручка менен отурбай, планшет менен отуруп атпайбы? Уже бул жакта мындай башкача бир мындай деңгээлдебиз да, буюрсачы. Анан онлайндан 5000ге жакын айымды окуттук, буюрса жакшы долбоорлорду чыгардык. Эми ошол 2021 жылдын жарымынан баштап азыркыга чейин биз идеологиялык долбоорлорду алып келебиз. Мисалы, айта көрсөк, билимдүү кыз билимдүү улут деген ошол проектибизди чыгардык. Айымдардын толтура ресурстары бар. Мисалы, интеллектуалдык, эмоционалдык, ден соолук, бизде толтура ресурстар бар. Өсө турчу багыттар, сфералар аябай көп. Ошол багыттардын баардыгын алдык дагы бөлдүк. Мисалы, биз жакында эле ошол 2 семинар өткөздүк, масштабдуу деңгээлде. 500 семинарыбызга 500 айым катышат, офлайн түрдө, анан онлайн түрдө. Биринчи ошол семинарыбыздын аталышы билимдүү кыз, билимдүү улут деп айымдардын билим алуусуна, өнүгүүсүнө, өсүүсүнө арнадык. Экинчи семинарыбызды биз үй бүлө жана бала тарбиялоого арнадык. Эми буюрса алдыда дагы мындан дагы чоң идеологиялык пландарыбыз бар. Ооба, негизи азыр уже Кыргызстанда көнүп калдык баарыбыз онлайнга. Уже даже чет жакка дагы тапшырып коркпой, азыр уже онлайн переводторго дагы көнүп калышты. Кадимкидей мурун эсли 1,5 жыл мурун салсамбы онлайн түшөбү түшпөйбү деген сыяктуу нерсе болсо, азыр уже айылдардан дагы спокойно уже салып калышты. Айылдан дагы биз суктанганыбыз кээрки айымдар тоодон катышат да. Тоодон түшүп, жана кадимкидей Nokia деген телефондар бар го, ошолор менен мына салдык деп сүрөттөрүн жөнөтүшүп, ушунчалык мындай талап күч да, талап бар болсо эле, Кыргызстандагы онлайндын азыр өсүп келаткан учуру туура, аябай сонун. Адамдар дагы уже көнүп баштады. Онлайн окуса болот экенине, онлайн илим алса болот экенине. Просто канчалык өзүнө ответственность алып, канчалык деңгээлде өзү аткарса, ошондой жыйынтык көрөт да. Ошол эле. Мен еще айтып кеткеним, онлайнда еще кыздар иштейт да. Мен аябай суктанам, кээрки биздин менеджер кыздарыбыз бар. Ошо айылда отуруп, телефондору менен эле кадимкидей иштеп, ошо биз дагы Айсулу эже, биз дагы ошо айымдар билим алганына салым кошуп калсак деп, менеджерлер да ошентип мындай с энтузиазмом күйүп жанып иштешет да. И ошол, конечно, ошондой
кыздар менен суктанасың да. ооба, албетте. Мен деле башында биринчи онлайн боюнча маалымат алганда мен үчүн башкача жаңы жаңылык болчу. Азыр ойлонуп көрсөк, азыр мына уже көрүп деле атабыз Instagram кээ бир жерлерден дагы онлайндан айыл жергесинде отуруп деле акча таап аткандар бар экен, заказ алып курут сатып аткандар бар экен. Анан ошол жаатты көрүп, канчалык деңгээлде машалла, жайлоодо болсун, тоодо болсун, ошол жерде туруп деле сонун акча тапууга мүмкүнчүлүктөр уже бар экендигин көрүп сүйүндүм да. Чоң обороттор да кылынып атат да. Азыр, например, швейный цехтер тиксе, онлайн аркылуу эле Россияга заказдарын кетирип атышат. Онлайн аркылуу эле перевод менен иштеп атышат. Просто онлайнда да кабыл алып, анан уверенный поставщиктер таап иштешсе, албетте болот. Канчалык мындай времяны үнөмдөйт да. Например, банкка барып келүү жөн эле 3 саат занимать этет да. 3 саатты можно 3 мүнөткө эметип койсо болот да, онлайн мененчи. Ошондой эле Кыргызстанда аябай жакшы келе атышат иншалла. Ар бир нерсенин плюс минусу бар дегендей, онлайнда сабырдуулук, анан кийин усидчивость, мындай ар дайымкы постоянство, регулярность керек да. Биз деле мисалы биринчи канча мындай минуска иштедик, канча плюска иштедик, кээде болуп калат, болбой калат. Онлайнда көп эле ойлошот, азыр мен бир кнопканы бассам эле анан кийин банкоматтан акча аламын, же бир кнопканы бассам эле мага балансыма единица түшүп калат, же акча түшүп калат, же картама дагы мага долларларды которуп коюшат деп көп мындай. Потому что кечээ күнү бир эже айтып коет, азыр Инстаграмга кирсең онлайндын заманы дейт. Азыркы учурда соцсеттердин баарын карасаң онлайндын заманы, бирок күйөө маселеси анан акча маселеси деп атпайбы. Бизде азыр Кыргызстанда ушул эки эле маселе барбы депчи. Анан ушул акча маселесине карасак, ошо онлайнда акча табуу деген суроолордун бири болуп атпайбы бул нерсе. Анан бул нерсе оңой эмес. Дароо эле айтып кетиш керек. Биринчиден жана биринчи айтып кеткениңиздей билимди жакшы алыш керек, жакшы сиңириш керек, анан кичине сабыр кылыш керек. Сразу эле болуп кетпейт, сразу эле түшүп калбайт, же сразу эле таанымал болуп кетпейсиң. Биз мына 5 жылдан бери мындай эми кичине мындай чыгып келатабыз да. Иногда мындай ушунчалык кыйын ситуациялар болуп калат. Адамдарга туура жеткизе албай каласың, же бир ситуацияга байланыштуу датаны коюп коесуң да ошол убакытка мисалы долбооруң запуск болбой калат, анда минуска түшүп кетесиң. 2 адамды окуткан күндөрүбүз болгон, 20 адамды окуткан күндөрүбүз болгон. Мында 500 адам, 1000 адамга биз жөн жеткен жокпуз, бул 5 жылда жеттик да. Анан эгер ошол туура мугалимди тандап, ошого өзү онлайнда мен Айсылжеге да постоянно айтам да, 1000 сом болсо да каниет кылышыбыз керек, 1000 сом тапсак дагы, 10 000 сом тапсак дагы каниет кылышыбыз керек. Дароо эле 100 000 сом, 200 000 сомду бизге эч ким берип койбойт депчи. Ошого онлайнда мүмкүнчүлүктөр чексиз. Бул плюсу чексиз. Бирок ошол биздикилер только плюсун карап, анан кийин мындай кичине кыйынчылыктарга туш келип, анан онлайнды өздөрү жаман көрсөтүп атат да. Башкалар эч качан жаман көрсөтпөйт, башкалар мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат. Ошол бир аз эле сабыр кылып, бир аз эле билим алып, бир аз эле ошондой кыйынчылыктарга чыдап койсо, буюрса мүмкүнчүлүктөрү дагы кирешеси дагы башкасы дагы жакшы буйрса, машалла, жакшы. Анан сиздер билимдүү кыз, билимдүү улут деп долбоорду баштатасыздар да. Бул өтө жакшы долбоор болуп атат. Буюрса анан буга сиздер идеологияны коштуңуздар. Эмне максатта коштуңуздар? Идеологияны кошуудан кандай ойлор, эмне үчүн идеологияны кошуу неме келип чыкты деп сурап атам да, сурагым келип атат. Билимдүү кыз, билимдүү улутту биз канча жылдан бери айымдар менен иштешкенибизге биз бир гана маркетинг боюнча сабактарды бербей, ошол маркетинг боюнча сабак айымдар менен иштешкен уже мындай психолог болуп калат экенсиң, көп адамдар менен иштешкендечи. Анан кийин канча жылдан бери иштеп, Кудайга шүгүр акчалары жакшытап башташат, жакшы иштеп башташат. Анан бирок ошол жерде үй бүлө маселесине душар болушат. Бала тарбиялоо, ден соолук, ошондой эле жеке эмоционалдык ресурстарына кантип кам көрүштү, кыйналышат, билишпейт дегендейчи. Анан ошол бир гана маркетинг сабактарын берип иштебей, айымдардын ошол бардык тараптан айым дегенде эле айым кандай
кандай бул курулган айымдарды энелер курчайт, мисалы үй бүлө курчойт, бала тарбиялоосу жана башкалардын баардыгын алдык дагы ушул айымдардын көйгөйлөрдүн баардыгын, ошол муктаждыктарын, суроолордун баардыгын чогулдук да, ошолорду мындай жабуу максатында, ошол нерселерге жардам берүү максатында кылдык. Билимдүү кыз билимдүү улуттан биз мындай ачыгын айтканда, биз баардыгын эле айта бербейбиз, ачыгын айткандай пайда көрбөйбүз. Бул чисто айымдар айына бир жолу келип, өздөрүнүн ошол кандай десем, ошол багытына байланыштуу сабак алып кетсин деген ниетте кылып атабыз. Анан биринчи семинардан кийин биз мындай бланкаларды коюп койгонбуз. Ошол жака кандай пикирлериңер болсо, сунуштарыңар болсо калтырып кеткиле дегенбиз. Анан эң көп сунуш ошол үй бүлө жана бала тарбиялоо болду. Экинчибиз кылдык да. Эми үчүнчүбүз буюрса бир аз башкача темада болот. Анан ушул идеологиябыздын бири дагы ушул. Азыркы учурда кандай десем, семинарлар көп, форумдар көп, ушундай иш-чаралар көп. Бирок биздики ошол 4 саат, 5 саат болот. 5 саат бою ошол чисто сабак алып кеттүү да. Еще биз мындай да башында эме деп атаганбыз, таалим семинары депчи. Бул жакта ошо алдыңкы устазаларыбыздан, алдыңкы эксперттерден сабактар берилет. Ошого да таалим семинары дагы деп атаганбыз. Машалла. Анан ошол жерде кошумча алып кетет. Чындыгында, например, бир көйгөй бар да. Сиз, например, 18-десиз, сиздин көйгөйүңүз башка, 23 жаштагы көйгөйлөр башка. Ошол ар бир сегментке ошол белгилүү устазаларды, билими күчтүү, илими суктанарлык устазаларды ошол сүйлөсө дагы чебер сүйлөсүн дейт го, ошондой кылып устазаларды чакырып, анан биз билген маркетинговый жолдорун колдонуп, ошол эки кишини байлап атабыз деген ишеничтебиз да, иншаллах. Анан бланктарда дагы көп болгон, пожалуйста, ушундай уюштуруп тургулачы, ушинтип мындай келип, чөйрөгө келип, сабак алганда жүрөгүм тынчтанды, аябай сонун өзүмдү сезип калдым депчи. Ошондон кийин да Мерим айкобуз кой буну таштабайбыз, иншаллах бир айда бир жолу өзүбүздүн командабыз менен ушунун Аллах ыраазычылыгы үчүн чыгарып турабыз. Кыздар азыр суусап жаткан заманы. Эмнеге эсли биздин колдон келип атса, иншаллах Аллах мүмкүнчүлүк берип атса, эмнеге кылбайбыз деп ушул алып чыгып келатабыз. Чындыгында жакшы жыйынтыктарды берип атат, отзывдарын көрүп атабыз. Устазалар дагы ушундай сабак бергенден рахат алып, келген айымдар сабак алып, ошол суроо жооптор болот да. Ошол суроо жооптон дагы өздөрүнүн бере албай жүргөн суроолоруна ответтерин алып, күлүшүп, Нурсат Токтосунова келет, аябай жакшы мындай кыздарга мотивация берип, Октом устазы үй бүлө темасына аябай жакшы мотивация берет, Саида устазы ошо руханий жактан, Ханафи айым такыбалык жактан ушунчалык мындай сонун келатат да, так атмосферно. Видеолордон деле можно увидеть, да, то, что кыздар прям аябай мындай күйүп жанып, төгүлгөн, может, көз жаштары, бальзам на душу десек болот да. Бул семинарды дагы баарын чындыгында чакырып кетебиз. Бул семинарга Билимдүү улут деген страничкага катталып, ошол бир айда бир жолу өзүнө 3 саат эмнеге күндүз кылганбыз, себеби кечинде келсе күйөөлөрү дагы, балдары дагы кичине калып калбасын, каралбай калбасын деп, саат 9-дан баштап 1-ге чейин болот. Ошол 3-4 саатын өзүнө арнаса, өзүн дагы унутпай келип, ошол балансты бир кармап кеткенди үйрөнсө устазалардан. Эми илим, устазалардын илимин көрсөң, прям суктанасың да, ушинтип сразу жооп беришет суроолоруңачы. Анан аябай довольный кетишет. Демек, бул жерде айымдар арасында да талап күчтүү болуп аткандыктан сиздер ушул багытта долбоорду улантып кеттиңиздер. Чындыгында бул долбоорду мен дагы колдойм. Албетте улантыңыздар, анткени биздин мына ушул Ханафи мазхабына туура келген, канча жылдан бери илим алган күчтүү устазалардын сөздөрүнө чындыгында абдан эл муктаж, айым муктаж. Анан албетте бул жаатта алып кетсеңиздер, буюрса канча айымдардын мындай туура жолго түшүүсүнө, балким кээ бирлер адашып калган учурлар деле көп болгону чыгар. Ошол жактан туура жолго түшүүсүнө
сиздер себеп болосуздар. Аллах ыраазы болсун. Анан азыр мен теманы бир аз башка жакка бурайын. Кыргызстандагы билим берүү системасы боюнча кыскача сурагым келип атат. Чындап азыркы коомчулукта биз коом өнүктү, технология өнүктү дегендей билим берүү системасы да өзгөрдү. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда билим берүү системасынын абалы кандай, сиздердин жеке оюңуздар ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүздөр. Анан бүгүнкү күндө бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар дагы? Ушул боюнча дагы жеке оюңуздарды билгим келип атат да. Кыргызстандын билим берүү системасына биз эксперттер чыгып келип жаткан эксперттер анча деле кирише албайбыз. Чындыгын айтканда жеке оюбуз азыркы учурда заман негизи эле азыркы учурда технология күндөн күнгө эмес сааттан саатка өзгөрүлүп жатат. Азыр кимдердин заманы, азыр кимдер мындай алдыга чыгып атат. Бардыгыбыз эле университетте окуйбуз. Университетте бир группада 33тен окуйбуз, 25тен окуйбуз. Эмнеге ошол 25тен баары билимдүү болуп кетпей атат? Анын ичинен экөөсү гана бир посольстводо көрөбүз, же болбосо министерстводо көрөбүз, же болбосо дагы бир Америкадан бир жактан көрөбүз. Эмнеге биз азыркы учурда Кыргызстандын мындай бизде өзү позиция жертва, позиция автора деген нерсе болот да. Автор деген бул өзүнүн ийгилигин өзү жаратат да. А жертва деген бул Кыргызстандын билими дагы деле ушундай, же болбосо китептери эски, жана башка деген мугалимдер дагы картаң мугалимдер, жаш мугалимдер келбейби, биздин университетте 4 эле компьютер бар, башка университетте 10 компьютер бар деген сыяктуу мындай өзүнүн жоопкерчилигин башка бирөөгө түртүп койгон адамдар булар жертва адамдар да. Анан лично мен өзүмдүн жеке оюм ошол университеттерде баардыгыбыз окуп атабыз. Эмнеге баардыгыбыз эле диплом алып атабыз, көк диплом алабызбы, кызыл диплом алып атабызбы, бирок билимдүү болуп кетпей атабыз. 4 жыл окуйбуз, ата-энесинин ошончо акчасы кетет, окуу контракттан тышкары канча алаган кийим кече, тамак аш, жашаган башка толтур акчалар кетет атат. Эмнеге билимдүү болуп кетпей атабыз? Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги да. Мисалы, биздин эле университетте арабтар окутушат, бирок аябай мындай строго да, жанагындай пара деген акча берүү, бирдекени алдап кетүү деген жок да. Андан биринчи курста 33 адам киргенбиз, 33 студент. Экинчи курска карасак 21 болуп калыптыр. Андан кийин уже 4-чү курста 11 студент бүттүк да. Анан ошол 11дин деле баарыбыз иштеп кеткен жокпуз да. Мисалы, иштеп кеткендер болду, бирок ошолор өздөрүнө жоопкерчилик алгандар. Айтат го, образование бул мындай обзорный эле нерсе да. А самообразование бул сизди бир нерсеге жеткире турган, сизди бир нерсе мындай өзгөртө турган, же бийикке чыгара турган нерсе бул самообразование депчи. Азыркы учурда мен дагы жаш студенттерге деле, школьниктерге деле кайрылып кетем. Мектептин программасы менен эмес, университеттин программасы менен гана чектелбеш керек. Эч качан бул. Ал жакта бизге жөн эле фундамент берет. Мектепте деле айтат го, 99% биз силерге 1 эле процент беребиз, 99% бул өзүңөрдөн аракет депчи. Университетте деле ошентип айтат. Университетте кичине жаман окуп койсоң, же болбосо сессияларга калып кетсең, мугалимдерден сөз, ошол сөздү угасың да. Бул мындай туптура сөз да. Анан ар бирибиз ошол өзүбүзгө автор позициясында болуп, өзүбүздүн жоопкерчилигибизди өзүбүз алсак, мындай мамлекетке убакыт болбойт да. Мамлекет өзүнүн жумушун аткарып келе жатат, булар дагы эмне кылсын да. Биз наоборот мамлекетке жардам беришибиз керек. Ошол өзүбүздүн бул ошол университетте окуптур, ошол университеттен мындай профессор болуп чыгыптыр, могу посольстводо иштеп турдум деп, наоборот биз мамлекетке жардам беришибиз керек да. Ошол гана мектептин же университеттин билими чектелип туруп, анан кийин иштекке чыкпай калды деп, мындай ошол мугалим азыркы учурда биздин ишөө мындай мугалимдерге болгон, устаздарга болгон мамиле дагы башкача да. Как будто алар бизге мына бардыгын бериш керек да. Алардын деле өзүнүн жашоосу бар. Алар деле ошол жалпы республика, мамлекет кандай программа коюп берсе, ошол менен өтөт да. Ошол программа менен өтөт, ошол там сабактар менен өтөт, ошол методология менен өтөт да, мисалы да. Анан бул жерде мен эч кандай школдо дагы, университетте дагы бир дагы жолу мисалы мугалим жаман, же болбосо университет жаман, билим бере алышпайт деген нерсе ой болбоптур да. Эмне дегенде, ага убакытым жок болчу да. Жеке өнүгүү, жеке ошо самообразованиени көп алектенген үчүн ошого азыркы учурда баарын эле айтып кетем. Мисалы, башка өлкөлөрдү алсак ошондой. Башка өлкөлөр эч качан өзүнүн мектебине, өзүнүн университетине таянышпайт. Көбүнчө ошол нетворкинг менен, башка бирлер менен мамиле кылып, өзүнүн жеке өнүгүүсү менен алектенгендер деп
карасак болот да. жакшы өтө сонун. ооба чындыгында ошондой. Себеби Кыргызстандан деле жогорку деңгээлде изобретение кылгандар көп. Азыр ютубка кирсе аябай көп го. Например, жаңы бир нерселерди чыгаргандар. Просто бул ошол нерсени сүйгөндүктөн болот болуш керек да. Например, ниша тандоодо деле ошондой го. Эмнени ушундай энтузиазм менен, эмнени ушунчалык сүйүү менен, эмнени ушунчалык мындай көздөрүн күйүп бир нерсени жаратсаң, ал нерсе обязательно у тебя сбудется да. И ошондой эле билимде дагы кайсыл предметти сүйүп окусаң, ошол предметтен жыйынтык жакшы чыгат го. Кыргызстандын образованиясы мындай, анан тигиндей дегенде эми өлкөбүз болгон эле аракетин кылып атат болуш керек. Кыргызстандыкы дебей, азыр интернет заманы. Любой нерсени ачып көрүп, билип, дагы үстүнөн кыла алсак болот. Анан кээде ойлойбуз го, айылдан келип, ушундай эме стипендияга жетиптир, президентский деп, жана шаарда окугандар ушундай деп. Бирок карасаңыз, айылдагы баланын ошончолук деңгээли мындай каалоосу күчтүү, умтулганы ушунчалык күч болгон үчүн ал ошого жетти да. Айылдын эле образованиясы менен. Ошон үчүн образование дегенде тут, наверное, все-таки больше желание. Ты хочешь брать это образование или не хочешь деген суроо болуш керек да, көбүнчөчү. Анан дагы бир мээрим туура айтып кетти. Самообразование депчи, самообразованиянын заманы да. Канчалык деңгээлде өзүңө вливать этсең, ошончолук сен аласың да, ошончолук сен гүлдөйсүң, ошончолук сен мындай бир ийгиликтерди жараткың келет. Минустагы адамдар деп ошол налып, анан тигил бул шылтоо издегендечи, плюста канчалык сен образованияга умтулсаң, самообразованияга умтулсаң, уже минуска убакыт жок болот да. И ты хочешь еще дальше копать, рыться там, чукулагың келет, ушканга деле убакыт болбойт да. Бирөө не то что там образование капаланганга дагы, бирөөнү обсуждать эткенге дагы. Мурун эсли мен азыр эки мындай параллельде айтпадыңызбы, аял илим алган, анан албагандын разницасы депчи. Эми өзүм деле параллель кылып кетсем, илим албай жатканда телефон сүйлөшүүлөр көп, жөн эле пустые слова. На тот момент ты просто разговариваешь пустыми словами десе, я бы сказала, ты что? Это для меня так важно деген сыяктуучу. Бирок азыр я понимаю, что ошол учурда мен аудио китеп уксам, мен азыр башкача болмокмун депчи. Ушул көрдүңүзбү? Ушундай да. Канчалык сен илим алган сайын уже биле баштайт экенсиң. Ушул убакыттарды, значит, мен туура эмес колдоно алыптырмын. Бул убакытты мен андай кылбашым керек деп уже ты выбираешь, бул мага польза алып келип атабы, же алып келбейт атабы деп уже бир иш кылар да. Ошентип уже ойлоно баштайсың, себеби 24 саат бардыгыбыздык. Меники 25, 26, 27 эмес да. Баарыбыздыкы 24. И сила выбора да. Кимдин сила волеси эмнеге жетсе, ошону выбирать этет, анан ошону алып кетет да. Машалла. Жоопкерчиликти өзүнө алган адамдын, ошондой эле билимдин даамын таткан адам такыр башкача да, мындай сөз менен жеткизип бере алгыс. Демек, бул жерде билимдүү менен билимсиздин деле ак менен карадай, асман менен жердей чоң эле айырмачылыгы бар. Жакшы. Демек, мен да ойлоп атам, азыр билимдүү инсан бул жаратман инсан катары. Ал ополтоодой мындай бир фантазия, чоң фантазияга ээ болгон жакшы бир нерселерди жаратуусу мүмкүн. Жакшы, Аллах ыраазы болсун. Өтө сонун оюңуздар менен бөлүшүп жатасыздар. Эми буюрса алдыда өзүңүздөрдө кандай дагы пландар бар, кандай проекттер бар, кандай максаттардын алдында иштеп атасыздар? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүздөр. Буюрса, алдыда ошол билимдүү кыз, билимдүү улуттун алкагында биз кийинки долбоорубуз дени сак, эненин ден соолугу жана сулуулугу деген долбоор алып чыгабыз. Буюрса, кийинки семинарыбыз бир аз масштабдуу деңгээлде болот. Бул андан кийин биз ошо айымдардын өздөрүнүн эле ошол биздин негизги кесибибиз ошол айымдардын потенциалын ачуу да. Ошол андан кийинки долбоорубуз буюрса ошол айымдардын потенциалын ачууга жөн эле айтып койбой, монтип ачасыңар, тигинтип ачасыңар дебей, ошолорго инструмент берүү менен. Биздин ошол баардык семинарларыбыз инструмент менен болуп жатат да. Ошонусу биз аябай мындай сүйүндүрүп атат. Эмнеге дегенде,
ар бир семинардын, ар бир долбоорубуздун темасын, спикерлердин темасын алар өздөрү тандашпайт. Же болбосо биз семинарга келип бериңиз, мына темада сүйлөп коюңуз дебейбиз да. Айымдарда ушул маселелер болуп атат экен. Ар бир семинарда, ар бир спикерге биз максатыбызды жазабыз. Ошол сиздин темаңыз, мисалы, ошол айымдардын негизги катачылыктары жана ийгиликтери деген тема болсо, ошол кандай катачылыктар болуп жатат, кандай ийгиликтер болуп жатат. Ар бир тема кандай темаларды, өзүнө подтемаларды камтыйт экенин бардыгын по полочкам беребиз. Бул бир семинарды биз көп эле иштейбиз да, бир ай иштешибиз мүмкүн. Анан ошол темаларды бышыктап туруп, анан кийин беребиз. Кийинки темабыз буюрса ошол уже күз келип калды, кыш келип калды, грипп деген нерсе бар. Анан кийин айымдардын сулуулугу, ошондой эле эне баланын ден соолугу жана сулуулугу деген теманы алып чыгабыз иншалла. Жана ошондой эле Айсоо эжекебиз азыр ошол Кыргызстандын алдыңкы эксперттердин долбоорун алып чыккыбыз келип жатат. Анын ичинде өзүбүздүн эле долбоорлорубуз бар, бирок ошол эксперттер, күчтүү эксперттер бар да, мына за кадром иштегенчи, ошол телевизордон деле көрбөйсүң, Инстаграмдан деле көрбөйсүң, бирок аябай күчтүү да аларчы. Ошолорду алдыга чыгарсак, ошолордун билимин элдерге жайылтсак, ошого биз азыр продюсирование менен негизги жумушубуз ошол болуп жатат. Анан өзүбүздүн дагы жакан кыздарга долбоорлорубуз бар буюрса. Жакшы. Ооба, бүт идеология менен дегенде, негизи биздин идеологиялаштын баарын Мерим айтып өзөт. Биз эме солдаттарыбызды деген чындыгында билим күчтүү болсо, бир наразы нерсени чыгаргысы келбейт да. Ошон үчүн дагы бүт спикерлерди тандоодо баракчасын полностью тутуп чыгабыз. Чындыгында ошондой бүт темалар, эмне жанагы бланктарды койгонубуз дагы бул ошол билгибиз келди да, эмне болуп атат. Потому что анонимно да ал бланкта мен билбейм ал ким жазды. Ага 200 айым келип жазды да, өзүнүн сунуштарынчы. Ошол сунуштардан бул жөн эле келип чыккан эмес, бул ошол көйгөйлөр да чындыгында. Ошону акырындан жаап келатабыз. Буюрса ошол үй бүлө маселесин өттүк, эми аял өзүнө жана баласына кам көрүүнү баштайлы деп атабыз. Кыргыз айымдар дагы ошо өздөрүнө сонун деңгээлде мындай эл аралык окуп келген эксперттер көп да. Ошолордун билими менен эми ушул следующий ушуну байлайбыз деген. Бири-бирине байланыштырабыз буюрса. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Негизи бул чындыгында жанагы аялдардын, Кыргызстандагы айымдардын көйгөйүн көтөрүп, ошолорду чечүүгө колдон келген аракетиңиздерди көрүп жатканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Иншаллах Аллах таалам ар бир жасаган ниетиңиздерди, долбоорлоруңуздарды аягына чейин чыгарып, ишке ашырып, жакшылык менен, ар бир нерсе жакшылык менен жогорку деңгээлде аяктасын. Анда биздин эфирибиз дагы аяктап баратат. Биздин көрөрмандарга барганда жакшы бир өзүңүздөрдүн жылуу сөздөрүңүздөрдү арнап өтсөңүздөр. Гүлзада сиздерге да терең ыраазычылык. Бизди чакырганыңыздар үчүн, кичине болсо дагы билген нерсеси менен бөлүшкөнүңүзгө аябай кубанычтуу болуп турабыз. Дагы да жоопкерчиликти сезип турган кезибиз буюрса. Анан айымдарга кыз мектеп окуучусу болобу, студент болобу, турмушта болобу, эч качан мындай кеч эмес. Билим алуу, же болбосо өнүгүү, же биздин чөйрөбүзгө кошулуу, бул эч качан кеч эмес. Буюрса биз ошол өзүбүздүн билимибиз түгөнгү чейин эле иншаллах ар дайым бөлүшкөнгө, ар дайым жардам бергенге даярбыз. Биздин негизги идеологиябыз ушул нерседен отталкивается дегендейчи. Буюрса алдыда дагы жакшы долбоорлорго күбө болосуздар. Анан иншаллах ошол биздин баракчаларга катталыңыздар, билимди нутка катталыңыздар, анан ошол жактан бизди көрөсүздөр буюрса. Анан биздин эң чоң ошол көчөлүгүбүз бир гана офлайн түрдө эмес, Бишкек шаарындагы гана айымдарга эмес, онлайн түрдө катталса болот.
мындай баасын айтсак баардык эле эмнеге мынча арзан дей беришет да. Онлайн семинар болгон 200 сом менен катталышат. Бул алардын бир жумалык единицасы же болбосо 1 айлык единицасы да. Анан ошого дагы эч кандай акчам жок, же болбосо айылдамын, интернет тартпайт деген нерсе болбош керек. Биз буюрса ал нерселердин баардыгын ошол семинар кандай деңгээлде болсо Бишкек шаарында ошону ошол таризде онлайнга чыгарып беребиз. Интернет каттагандарга дагы нормаль кылып чыгарып беребиз буюрса жана башка ошол айымдарды биздин мурунку семинарларыбыз болсо деле сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мындан кийинки семинарларга дагы алганга мындай катышканга мүмкүнчүлүктөр бар буюрса. Машалла, Аллах разы болсун. Аллах разы болсун, сизден дагы Гүлзада эже ар дайым колдоп келесиз, биздин ушу долбоорлорду да колдоп, давайте девочки деп мындай бензинден куюп турасыз дегендей. Ошондой эле бүт кыргыз кыздарга айткым келет, илим алгыла. Илим алуу бул илим алган адам жарык, караңгыда жарык менен жүргөндөй дейт го, чырак менен жүргөндөй деп. Ошондой чындыгында канчалык эрте баштасак ошончолук көзүрүн көрөбүз иншалла. Мусулман адамга төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин илим алуу парз дейт. Кичине бир бет болсо да окуйлу, 1 мүнөт болсо да угалы, көп үлгү ала турчу каналдарга катталалы. Ушу сизден дагы көп чакырасыз. Чындыгында Сайда устазы бүт келишет сизге дагы. Ошол эфирлерден дагы мындай bundan не пайда алмак элем дебей, ошо бир сөздөн пайда алса дагы алыш керек да. Текеберленбейчи. Иншалла. Анан жалпы ошо кыргыз элиме, Кыргызстаныма тынччылык, амандык бар бололу, ден соолуктуу бололу. Ошо кийинки семинарыбызда буюрса күтөбүз. Ошо кийинки семинарыбыз ден соолукка жана сулуулукка арналат. Машалла, чоң рахмат. Аллах разы болсун. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам ар бир ишиңиздерди колдогон болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Негизи билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген биздин өтө бир жакшы бир сөзүбүз бар. Андыктан билим алууда эч качан талыкпайлы, өсөлү, өнүгөлү. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер айымдар ааламы берүүсүнөн билимдүү кыз, билимдүү улут деген теманын аталышында жакшы бир маегибизди көрдүңүздөр. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.